Толгонай Арзыкееванын аткаруусундагы Махабат аталышындагы мына ушундай мыкты музыкалык чыгарма биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз үчүн жаңырып өтү десем болот. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө махабат уялап, ар бирибиздин жан дүйнөбүздө өзгөчө сүйүү сезимдери жашап тургандагы бул чыныгы бакыттын белгиси экен. Андыктан жалпы көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет Кутман таң каалап өтөлү дагы биз көрсөтүүбүздүн башында айтып өткөндөй эле келген конокторубузга кезек берип маектерибизди баштай берели. Негизи эле убакыттын өтүшү менен дейбизби, же болбосо замандын өзгөрүшү менен, технологиянын тездик менен, өнүгүүсү менен жаңы кесиптер, жаңы көндүмдөр, жаңы жада калса терминдер пайда болуп жатканы баарыбызга маалым. Ал эми бул жаатта дагы биз окуп, үйрөнүп, изденип олтурганыбыздагы замандын агымы менен туура жашап, туура багытта иш алып барып атканыбыздан кабар берет. Ал эми бул жаатта дагы онлайн тармагында деп тактап айтайын, көп жылдан бери эмгектенип, жакшы бир ийгиликтерди жаратып келе жаткан айымыбызды дагы студиябызга чакырып алдык. Бүгүнкү эфирибиздин жүрүшүндө дал ушул жаңы заманбап кесиптери же болбосо онлайн тармагынын өзгөчөлүктөрү, анын келечеги, алдыдагы актуалдуулугу жана ошондой эле кыйынчылыктары тууралуу дагы сөз кылалы деп биз студиябызга Гүлзат Талантбек кызын чакырып алганбыз. Анда биз маегибизди баштай берсек болот. Кутман таңыңыз менен, саламатсызбы? Кутман таң, саламатчылык. Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат, жакшы. Алгач сиздерге дагы ыраазычылык билдиргим келет. Атайын ушул жаңы пайда болуп баштаган кесиптерге дагы көңүл буруп, чакырган жамаатка алгач терең ыраазычылык билдиргим келет. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп, биздин сунушубузду четке какпай келгениңиз үчүн. Негизи эле бүгүн ушул окуу жылы аяктап, мектеп бүтүрүүчүлөрү кесиптерди тандоо алдында турат, чоң бир келечекке аттанып, алдыдагы бир чоң тандоолордун алдында турат. Ошон үчүн биз дал ошол бүтүрүүчүлөрүбүзгө дагы ылайыктап, ар бир эфирибизде ар тармактагы кесиптерге басым жасап, дал ошол кесипти мындай ичинен ачып бергенге аракет кылып атабыз. Анан бүгүн дагы биз ошол заманбап кесиптерди дагы балким мындай кошо ала кетсе деген таризде, ошол эле балким жогорку окуу жайга тапшырган учурда дагы, балким ошол эле курстарга окуп, бүгүнкү күндө аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атпайбы? Ошол нерселерди дагы унутта калтырбай, жашоосуна кошо кетсе деген жакшы бир ойдо сизди чакырып алганбыз, жакшы бир жаштарга кеп кеңешин берсин деген ойдо. Анан бүгүн биз ошол дал ошол онлайн тармагында кесиптерге токтололу деп атабыз. Анан эң алгач өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз, ошол көрүүчүлөрүбүзгө так болсун. Онлайн тармагында көптөгөн кесиптер деп атабыз. Сиз кайсыл тармагына көбүрөөк басым жасап келесиз? Канча убакыттан бери? Рахмат. Негизи туура кылдыңыздар. Себеби азыркы учурда кесип тандоо бул өтө маанилүү да. Ошол эле учурда азыркы онлайн кесиптерди катар эле параллельно алып кетсе болот. Бул эч кандай кыйынчылык жаратпайт. Биринчиден, бизге окшоп 9 жыл же 6 жыл окуп диплом алуунун деле кереги жок. Бир ай, керек болсо 2-3 жума окуп деле жакшы каражат тапса болот. Негизи атым Гүлзат, өзүм онлайн тармакты 2021 жылдан баштаган. Негизи башында бул жакта да ар кандай тармактар бар. Өзүмдү да табуу кыйын болду. Ар кайсысын окуп көрүп, аягында ошо окуган билимдеримдин баардыгы азыркы учурда социалдык тармакты алып барууга чоң жардам берип жатат десем болот. Негизи мен өзүм дагы медакадемияда окуйм, азыркы учурда ординатормун, 9-жылда окуп жатам. Ошол эле учурда параллельно онлайн тармакты да алып кетип жатам. Андыктан бул студенттерге эч кандай тоскоол болбойт деп айта алам. Себеби биринчиден биз бай мектепте окуйбуз, мектепте башка программа менен окуйбуз. Ал эми чыныгы жашоого келгенде биз мектеп дагы жогорку окуу жайдагы үйрөтпөгөн көп кыйынчылыктарга дуушар болобуз. Мисалы ошол эле финансы сабаттуулугу көпчүлүгүбүзгө үйрөтүлө бербейт. Ал эми жашоодо өтө маанилүү нерсе да. Ошол менен нерсе менен эле катар, мисалы бала тарбиялоо деле, же болбосо психологиялык ар кандай курстар бар, мисалы жашоодо кандай болуш керек, же нетворкинг деп коебуз, адамдар менен туура баралашуу, же болбосо дагы элементардуу түрдө айтсак, сатуу жөндөмү. Негизи сатуу десе эле ойлошот, бир гана соодагерлерге керектүү деп. Бул дагы жөнөкөй мындай башкача айтканда мамлекеттик кызматкерлерге эле керек, анткени алар өздөрүнүн дагы кызматын сатканды, туура баалаганды билиш керек да. Ошондуктан ушул мен негизи ушул тармактан аябай аксадым. Онлайн тармакка келгенде өзүмдүн алсыз экенимди билдим. Ошондуктан ушул тармакка керектүү ар кандай курстарды алып отуруп, акырындап өзүмдү түптөп жатам десем болот. Негизи мен башында СММ деп коебуз, башкача айтканда социалдык тармактарды алып барган адисте ошол тармакты окугам. Таргет реклама жүргүзгөндү дагы үйрөндүм. Ал ортодо сатуу боюнча курстарды, ар кандай курстарды алып окудум. Анан
кийин баары бир өзүмдү таппай жаттым да. Мага эмне кызык, кандай нерсе мага мындай энергия берет деп, бирок өзүмдүн хоббиме токтоло турган болсом, мисалы мага видео тарткан жагат. Ал боюнча дагы мобилографияны үйрөнгөм өзүнчө. Видео монтаждап, жөн эле үйдө үй бүлөлүк ар кандай учуларды алардын баарын видеого тартып, аны үйдө эле тамашалап койчу биздин үй бүлөлүк операторубуз депчи. Ошол видео жасаган нерсе мага жаккандыктан, кийин дагы декретке отуруп калдым, экинчи баламды төрөгөндөн кийин. Баягы бизде муктаждык, негизи баардык нерсенин муктаждык пайда болгондон кийин аны жасайсың да. Анан бизде деген баягы балдарга кийим алыш керек болот. Анан магазинге барып 3-4 кийим алсаң эле уже 7000 болуп калат да. Ошол кезде баягы Кытай сайттары да актуалдуу болуп жаткан. Мен өзүм үчүн эле окуп үйрөнөйүн дедим. Жок дегенде бизде 3000 сом турган товарды ал жакта 1000 сомго аласың. Жок дегенде ошо жолдошума дагы финансы жактан жардам берейин деп, колдоо болоюн, өзүбүзгө баягы акчаны үнөмдөп керектүү нерсесин алып туралы деп ошол нерседен баштагам. Анан баягы социалдык тармакты дагы катары ошол менен эле катары алып баргандыктан заказ кылган нерселеримди ошол Инстаграмдан чыгарып отуруп эле өзүмө кардарларды топтодум десем болот. Анан менен заказ кылган кардарларым кийин кайра эле мага дагы үйрөтчү деп отуруп, анан азыр ошол Кытай боюнча дагы курсум ачылып калган. Ошентип өзүмдүн ишмердүүлүгүмдөн баштап кеттим десем болот. Андан кийин азырда ушундай бир актуалдуу болуп жатат. Ошол Кытайдан эле товарларды алып, эч кандай маркетплейс жок эле Инстаграмдан рилстерди топко чыгарып сатуу дагы азыркы күндө актуалдуу десек болот да. Ошондой тармакты дагы өзүм сынап көрдүм. Бир видеом 900 000 просмотрга чыгып, эч кандай рекламасы жок болгондо дагы. Ошентип 100гө жакын штук аппарат сатып алдым да, бир видео аркылуу. Анан муну көргөндөн башка үйдө отурган айымдар өзүмө окшогон мага дагы үйрөтчү деп баштап, анан ошентип ал аркылуу азыркы учурда дагы Reels эксперт катарында иштеп келем. Reels эксперт деген бул ошол Инстаграмга чыккан Reels видеолорду кантип туура сюжетте, форматта тартып топко чыгарсак болот, ошол боюнча адис деп айтсак болот. Абдан сонун маалымат берип өттүңүз. Анан онлайн тармагы деп айталы, бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда мындай жаңы бир башталып аткан тармактардын бири деп айтсак болот. Кулачын жаңыдан кенен жайып келатат десек болот. Анан бул тармакта жүргөн адис катары айтып өтсөңүз, келечеги кандай бул тармактын? Ошол баш баксамбы, жаңы нерселерди үйрөнсөмбү, балким эртең эле актуалдуулугун жоготуп койбойбу деп балким ойлонуп отурган дагы айымдар болушу мүмкүн, алар үчүн ошол келечеги кандай болмокчу? Ооба, мага да көптөр жазат, онлайндан акча тапса болот деп ишенбегендер да көп да. Негизи бунун келечеги бир гана өспөсө аркага кетпейт деп айта алам. Себеби негизи онлайн тармак бул 2020-жылы карантинден башталды, баарыбызга белгилүү. Азыр күндөн күнгө жогорулап жатат да. Мисалы, Американы ала турган болсок, ал жакта баардык Амазондон соода кылышат. Атайын чыгып соода кылгандар деле азга, жокко эсе ал эми бизде деле ошо акырындап ошол этапка бара жатабыз десек болот. Андыктан онлайн тармак бир гана өнүгө турган болот. Ошондуктан замандын агымына жараша артта калып калбаш үчүн, адам менен азыркы замандын адамдары менен чогуу кетиш үчүн жаңы чыккан кесиптерди окуп эл катарына кетиш керек деп ойлойм. Онлайн тармактын бул келечеги абдан чоң. Бир гана азыр эле күндөн күнгө жаңы кесиптер кошулуп жатат, актуалдуулугу дагы жогору да. Ошол эле маркетологдор чыгып атат, IT кызматкерлери. Ошондуктан аларга да суроо талап жогору болгондуктан онлайндын келечеги бир гана алдыда деп гана 100% ишенимдүү айта алам. Абдан сонун. Анан ошол келечеги кең экенин аңдагандар бул тармакта абдан мындай өз ордуларын таап, жакшы бир жетишкендиктерге жетип атканына да күбө болуп жүрөбүз. Анан бул тармакты жакшы өздөштүрүп калгандар дагы жок эмес, жакшы ийгиликтер жаратып аткандар да жок эмес. Анан бул тармакта атаандаштык дагы байкалабы? Атаандаштык барбы негизи? Негизи баардык жерде атаандаштык жок жерде өсүп болбойт деп коет го. Анан сыңары бул жерде онлайн өнүгүп жаткандыктан бул жакта да конкуренттер атаандаштык аябай эле күч алган. Бирок негизи көптөр айтат да, атаандаш бар, ал жакта атаандаштык көп, ал жакка барып эмне кереги бар деп. Бирок мен айтат элем, негизи ошондой атаандаштык бар жакка барыш керек. Демек суроо талап жогору дегенди түшүндүрөт да. Онлайн тармакта деле ошондой. Мисалы, Reels эксперттер деле азыркы учурда көбөйүп жатат, байерлер деле көп, бирок ар бир адамдын өзүнүн рызкысы болот. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн аудиториясы болот. Андыктан атаандаштыктан коркпой, болгондо ошол аудиториянын ичинде өзүнүн ордусун тапканга аракет кылыш керек. Биз качан гана атаандаштардан өзгөчөлөрүн алабыз, эгерде биз дайыма жаңы чыккан билимдерди калбай окуп, баардык нерсенин баалуулугун көрсөтүп, туура көрсөтө алсак, дайыма атаандаштардын алдында же болбосо ортосунда жүрөбүз десем болот. Андыктан атаандаш болгон жерде гана бизде өсүп болот да. Андыктан дайыма атаандаш болгону бул жакшы жагынан гана карап коюу туура деп ойлойсуз. Анан бүгүнкү күндө ошол жакшы жетишкендиктерге жетишип атам деп айттыңыз, өзүмдүн курстарым бар деп айттыңыз. Анан булардын баарына жардам берген дейсизби? Өзүңүздүн атайын командаңыз же болбосо жардамчыларыңыз дагы бар болуш керек э? Мен буга чейин 2 жыл
активдүү иштеп келдим, 2 жылдан ашык өзүм жалгыз эле иштеп келдим. Башкача айтканда бир эле учурда өзүңдү өзүң видеого тартасың, монтаждайсың, кайра сатасың Instagram аркылуу. Сатуу менеджери дагы өзүм болдум. Кыскасы идея түзгөн баардык өзүм болдум, бирок кандайдыр бир учурда чарчап баштайт экенсиң, анткени выгорание болуп баштайсың да. Бир баш жакшы, 2 баш андан жакшы дегендей. Анан акыркы кезде ошо команда менен продюсер алып өзүмө масштабка чыгуу үчүн команда менен иштеп жаткан учурум азыркы учурда. Ошол негизи башында бирок өзүң кылууга туура келет да, баары бир. Ошонун баарын өзүм үйрөнүп, анан акырында бөлүштүргөн бул туура экен. Акырындап азыр өзүм ичимде бөлүштүрүп отурам. Чындыгында баардык тепкичти өзүң сезип, баарын өзүң жасап көрүп, анан жакшы бир деңгээлге жеткенден кийин анан команда чогултуп атайын жардамчыларды алганда туура болот деп айтсак болот. Анан атайын курстарым деп айтып калбадыңызбы жаңыдан эле? Ал тууралуу дагы айтып өтсөңүз, ошол канча убакыт окушат, негизи ушул курстарды бүгүнкү күндө алып карай турган болсок, курстан көп нерсе жок деп да айтылат, Анан бирок алардын мындай иргеп алып, пайдалуусун, жакшысын дейбизби, же болбосо эң мыктылардан окуу мындай көйгөйдү жаратып калды бир чет, мындай иргеп алуу кыйынга туруп калды деп айтсак болот. Анан сизде өзгөчөлүк эмнеде? Азыр ооба курстар аябай көп. Менде дагы башында мен да көп курстарды окудум, кээде мындай ойлогонумдай болбой калат, бирок ар бир курстан мен жок дегенде өзүм пайдалуу жактарын дайыма алганга аракет кылам да. Азыркы учурда өкүнбөйм, бар жерден өзүмө пайдасы тийип жаткан учуру. Мен негизи 2 курсум бар. Биринчиси бул Кытай сайттары боюнча. Кытай сайттарын үйрөнгөн адам бул эч качан минуска кетпейт деп айта алам, 100%, анткени сен бир курстун акчасын уже биринчи товарыңдан эле актап аласың да. Мисалга айтсак, бир жөнөкөй эле бир сайтты 1000 сомго үйрөнүп турган болсоң, сен бизден 3000 сомго алып жүргөн товарыңды ал жакта 1000 сомго аласың. Ушул эле учурда сен 2000 сом үнөмдөп жаткан болосуң да. Эгерде дайыма ошол жактан алып отура турган болсоң, билинбей эле жылына мындай эле 100 000 деген акчаларды үнөмдөй аласың да. Бул аябай эле азыркы учурда бизде баягы айлык маянасы азыраак болгон кымбатчылык заманда аябай эле жардам бере турган болот. Керектүү максаттарга чогултууга, үй бүлө бюджетти туура колдонууга. Ал эми экинчи курсум болсо, бул Reels мастер деп коем. Башкача айтканда, кантип туура Reels'терди жаратабыз. Бул негизи ошол эле онлайн тармактагы ар кандай эксперттерге өздөрүнүн баягы курсун, консультациясын саткандарга кантип Reels аркылуу өздөрүн баалуулуктан ачып бере алабыз. Мисалы, бул дарыгер деле болушу мүмкүн, тиш дарыгери болушу мүмкүн. Анткени аз көрүп жатпайлыбызбы? Биз баардыгы социалдык тармакта, Инстаграмда жок дегенде күнүнө 2-3 саат убактыбызды өткөрөбүз. Жада калса ошол жактан окуп калдык, ар кандай подкасттарды угуп, дарыгерлердин сунуштарын угабыз. Мына ошол жактан өздөрүнүн туура жарнамалоо менен, өздөрүнүн кызматын туура жеткизүү, баалуулугун жеткизүү менен алар өздөрүнө кардат таап алат да. Мындан тышкары ошол эле товар бизнесинде жүргөндөр өздөрүнүн ар кандай товарларын сата алышы мүмкүн. Же мындай повар болобу, азыркы учурда косметолог, визажист дейбизби, алар дагы өздөрүнүн кызматын сата алат. Башка айтканда, же жөн эле үйдө отуруп блог алып баруу аркылуу реклама менен дагы иштесе болот. Мен азыркы учурда өзүмдүн социалдык баракчамда 4 тармакта иштейм десем болот. Биринчиси бул Кытайдан заказ кылып берип, кээде товарларды алып наличие через ошо Reels аркылуу сатып калам. Ошондой эле Reels боюнча окутам, Reels эксперт катары. Жана баракчамда дагы активдүүлүк өсүп жаткандыктан реклама боюнча дагы кайрылышат да. Ошондуктан бул жакта мындай мүмкүнчүлүк аябагандай көп. Мисалы, Reels мастер курсунда окуган бир окуучум Айылда эле турат, Сколе региондо. Буга чейин такыр баракча алып барган эмес. Анан бир видеосу башында Android эле телефонго эле тартып, видеосу болгону 1,5 миң эле просмотр алат. Анткени подписчиги 0 болчу да. Бирок ошол 0 подписчик менен 1,5 миң просмотр бул жакшы. Ошентип 2 күндө ал 40 штук парачиститель сатат. Анткени ушунчалык Reels аркылуу анын товарынын баалуулугун ачып көрсөтүп, сүйлөп тарткан. 22 күндө 40 штук сатып, таза 25 000 сом киреше көрдү. Андан кийин дагы видео тартып, плесо сатат кийинкисинде. Ал видеосу кийинкисинде ар бир сайын жакшы боло берет да. Аракет кыла турган болсо адам 700 миңден ашык көрүү топтоп, жалпысынан 29 штук, бир эле штугу 13.900 сомдон да, жалпысынан 400 миң оборотко жетти. Андан кийин өзүнө таза бир эле видеодон 100 миң сом киреше тапты. Бул аябагандай сонун 6 айлык кызы менен үйдө эле отурат да. Андыктан азыркы актуалдуу болгон кесиптерди туура багытта колдонсо, мүмкүнчүлүк аябагандай көп. Жана дагы мындай көп убактың арта кетпейт, окуганга көп деле каражат кетпейт, бирок өзүн аябай актайт деп айта алам. Абдан сонун. Демеки, бул тармакты эмнеден баштасам, же болбосо менин мындайча айтканда бүгүнкү күндүн тили менен айтканда кайсыл ниша мага ылайыктуу, же болбосо өзүмдүн кесибимдин артыкчылыгын ошол элге кантип алып чыксам деген суроолорго сиздер жардам бере турбайсыздарбы демеки? Ооба, анткени бул нерсенин өзүмдүн да башымдан өттү да. Анткени башында баягы
билбейсиң да кайсыл сага туура келет. Негизи адам ошол нерсени жасап көрмөйүнчө түшүнбөйт экен да, алага туура келеби, андан ал нерсени энергия алабы дегендей. Мен да көп нерсе деле окуп кылып көрүп, бул меники эмес экен деп биргеп отуруп, акыр аягы ушуга токтолдум. Анткени өзүмө да видео жасаган жагат, хобби катары да болгондуктан биринчи адам тандар да өзүнүн эмнеге кызыгат ошого караш керек да. Баягы акчасына дагы эмес, эмнеге кызыгат. Эгер адам ошол нерсеге чындап кызыга турган болсо, ал түндө уктабай болсо дагы баягы жасагысы эле келип турат да. Эгерде ошондо өзүнүн каалоосу бар болгон жерде мындай көп иш кылынат, анан аягы жакшы жыйынтыктарга алып келет. Эгерде сен өзүңдү жөн эле кыйнап, акча табыш керек дегенди негизинде эле өзүңдү кыйнап иштей турган болсоң, кандайдыр бир деңгээлге жеткенде баары бир таштайсың да. Азыркы учурда Instagram аркылуу дагы жеке бренд деп коебуз, ошону дагы өстүрүү актуалдуу болуп жатат. Ушул кээ бирлер бар, мисалы ниша тандаганды билбей жатса дагы, жок дегенде ошонун үстүндө иштесе болот. Жеке бренд деген бул көптөр ойлойт, сөзсүз эле бир көп подписчиги катталуучусу болуш керек, же бир белгилүү адам болуш керек деп, бул андай эмес. Болгону ар бир адам өзгөчө, ар бир адам бири-бирине окшош болгон, уникалдуу болгондуктан ошол уникалдуулугун эле офлайн жашоодо кандай болсо, ошону эле онлайнга трансляция кылып отуруп, көптөр ойлойт да, социалдык тармакты алып барыш үчүн сөзсүз коз квартираң болуш керек, абалың жакшы болуш керек деп, бул андай эмес. Бул негизи мурда жаңы чыкканда ошондой болчу, азыркы учурда актуалдуу нерсе бул реалдуулук. Керек болсо баягы казанда, айылда жөн эле шыпырып нан жаап жаткан видеолор аябай жакшы кетет да. Ошондой реалдуулукту көрсөтүп, өзүңдү онлайн тармакта ордуңду акырындап табып, өзүңдү баягы жеке брендин өнүктүрүү аркылуу адамдардын ишеними сага пайда боло турган болот да. Ошондо аудитория топтоп алып деле, андан кийин каалаган бир нишаны тандап кетсең болот. Дагы бир мисал, бир окуучум бар болчу, 55 катталуучусу бар болчу. Ошо Reels Master курсун окуп, мен эч кандай товарым жок, сата турган, эч кандай кесибим жок, көрсөтө турган кызматымды эмне кылышты билбей жатам дегенде, ошондо эле сунуш берген. Жөн гана азыр өзүңдүн жашооңду эле кызыктуу көрсөтүп, мындай маанилүү видеолорду киргизип отурсаң, жыйынтыгы мындай акырындап болот деп. Азыркы учурда 9000 ашык катталуучусу бар, видеолору миллион просмотр, 500 000, 200 000 просмотр алып отуруп, азыркы учурда реклама менен иштеп жатат. Кээде өзүнүн үйүндөгү өсүп жаткан өрүктөрүн сатып атат. Негизи бул баягы жакшы жакка колдонуп жатат дейм да. Анткени адамдар бар да азыр, баары бир ойлойм мен, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, контенттин көрүүчүсү эмес, жаратуучусу болгон жакшы да. Анткени адамдарды көрүп, ошо 2-3 саат убакытты кетиргенден көрө, ошону баягы сага пайда, каражат алып келчү тармакка ошол энергияңды корото турган болсоң, бул алда канча жакшы, келечегиңе да жакшы болот. Жана дагы өзүңдө мындай ички өзүңдө да баягы негативге да убакыт жок болуп калат. Азыркы учурда байкайсыздарбы? Пайдалуу нерсе менен алектенип, менде социалдык тармактарда комментарий жазгандар аябай көп да. Комментаторлор көп, бирөөгө хейт жазганды жакшы көрөт, же бирөөнү сындап эле отурганды жакшы көрүшөт. Анын ордуна вот ушул жакшы нерселер менен алектене турган болсо, бул кадимкидей жан дүйнө психологиялык жактан дагы өсө болот, социалдык жактан дагы элибиздин экономикасына дагы чоң салым болмок. Абдан сонун. Анан ошол курсумда окуган айымдар жакшы бир жетишкендиктерге жетишип атат деп атпайсызбы? Ошол эле жерлерден, айыл жергесинен окугандар бар. Анан айрым курстарды алып карай турган болсок, же болбосо бааларын уксак, абдан эле мындайча айтканда чөнтөгкө туура келбегендей кымбат курстар дагы көп да. Анан сиздин курстарыңыздын ошол баалары, мисалы мындай жөнөкөй эле элдин, жөнөкөй эле айымдардын, жада калса ошол үйдө отурган айымдардын чөнтөгүнө ылайыктуу эле келеби? Ооба, меники аябай эле башында арзан болчу, азыр мындай эл суроо талапка байланыштуу. Негизи мындай да, ар бир кесипте, мисалы сен ага караганда канча, мисалы ошол эле окуучуларым курс учурунда эле курстун акчасын онен сактап алгандар дагы бар. Албетте бул адамдын өзүнүн аракетинен көз каранды да. Мен башында керек болсо жакындарыма бекер үйрөткөн дагы учурлар болгон, бирок бекерди эч качан баалабайт экен. Сен бирөөгө бекер берген учурда, демек сен анын кайра келечегиңе балта чапкан менен барып экен да. Сен ал бекер деп майын өрбөй окубай коет, сен ошол менен анын бир кызыгып кетчү нерсесине мындай жолтоо болгон болот экенсиң да. Сен жардам берем деп жатам деп ойлойсуң. Кандайдыр бир баа төлөгөндө, ал ошол акчасын акташ үчүн аракет кылат да. Мисалы мен эле өзүм дайыма кымбат курстар сатып алганда дагы мен биринчиден курстан дагы баалуулук сатып ала турган болом. Ошол нерсени мен ушул нерсени окуп жатамынча сомго, демек мен ошого жараша жыйынтык жаратышым керек деп, ошол курстун акчасын актамайынча мен кийинкисин сатып албайм да. Өзүмдө ушундай принцип бар. Ар бир нерседен болушунча максималдуу түрдө пайда алганга аракет кылам. Ал меники баасы ошол тарифтерге жараша, онлайн тарифтер болот, буюрса офлайн тариф болот, канчалык убакыт кетет, программасына жараша жана ошо тарифтерге жараша бөлүнөт, бирок көпчүлүгүнүн чөнтөгүнө ылайыктуу. Абдан сонун. Анан ошол эле бүгүнкү күндө актуалдуу нишаларды да табыз, же болбосо кайсыл тармакта ниша тандоону билбесем да жеке брендти түптөсө болот деп айтып атабыз. Негизи эле бүгүнкү күндө ошол актуалдуу болуп жаткан нишалар кайсылар онлайн тармагында? Онлайн тармакта азыркы учурда актуалдуу болуп жаткан кесиптердин бири ушул мобилографтардыкы азыр аябай жакшы ташат. Анткени
бардык жерде адамдар өзүнүн социалдык тармакта көрсөтүп жүрүүгө туура келгендиктен сөзсүз бир оператор керек да жанындачы. Ошондуктан мобилографтардын келечеги кең деп айта алам. Ал менен катар SMM специалисттери азыркы учурда бардыгы өздөрүнүн бизнестерин онлайн тармакка чыгаргандыктан ал жакта рекламага да муктаж болгондуктан таргетологдордун кызматы өтө жогорку деңгээлде суроо талап жогору. Аны менен катар графикалык дизайнерлер бар. Даже маркетплейске ар кандай чыгарганда макеттер жасоого туура келет. IT кызматкерлери ар кандай приложенияларды, сайттарды түзүш керек. Жана албетте ошол видеолорду контент мейкер деп коет. Ошондой видеолорду бирлөгө контент түзүп берип, сценарий, идеяларды айтып, маркетологдор жана продюсерлер деген да кесиптер бар. Ошол именно онлайн тармакта иштеген эксперттерди кантип алып барсак болот, команда түзүүгө жардам берген, алдыга жылдырууга. Анткени адам өзү менен өзү жетише албайт да көп нерсегечи. Ырчыларда деле убагында шоу бизнесте продюсерлер болбойт эле. Азыр дагы ошондой эксперттерге продюсерлердин да окутуп, мындай көп продюсерлер чыгарып жаткан учуру. Демек адам өзүнүн шырт жөндөмүнө карап, кызыгуусуна карап тандай берсе болот. Негизи мындайга эле бул кесиптерден тышкары деле азыркы мурдатан бери келе жаткан мисалы повар, ашпозчу кызматкер болобу, дарыгер болобу, же болбосо тигүүчү болобу, баары кайсы кесип болбосун анын баарын онлайнда азыркы айткан кызматкерлердин жардамын колдонуу аркылуу өздөрү масштабка чыгарууга толук мүмкүн. Азыркы учурда аябай сонун заман деп айта алам. Үйдө отуруп эле, мисалы эртеден кечке жумушка барбасаң деле күнүнө 2-3 саат убакыт ушу телефон колунда телефону бар адамдын баардыгында азыр бирдей мүмкүнчүлүк бар заманда. Андыктан жакшы жакка пайдалуу колдонуп, керек болсо сыртка чыкпай деле, сыртта мигрант болгон акчаны бул жактан деле аракет кылып тапса болот. Сонун. Анан жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, жогорку окуу жайда дагы окуйм, андан сырткары үй бүлөлүк жашоо, балдар, андан сырткары жумуш деп, анан алып караганда бир киши үчүн бул абдан көп жумуш, Анан убакытты бөлүштүрүүнүн дагы өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү болуу керек. Анан убакытты кандай бөлүштүрөсүз мунун баарына? Негизи баардык тармакта бирдей алып кеткен дагы негизи оорчулук жаратат. Мен аз эле болду бөлүнгөнүбүзгө буга чейин 5 жыл кайнене кайната менен чогуу жашадым. Бирок ошол чогуу жашаган учурда аябай жардам беришти. Мисалы бала окууга кеткенде мен академияда билесиздер, кээде окууга офлайн окуусуна барып келип, келгенче кайненем балдарын да карап турат. Анан келгенде мен ошо үй жумуштары кылганга жетишкенге аракет кылам. Болгону мен баягы телефондо мурда башкаларды карап отурчумун да, бул ким эмне кылды деп. Азыр мен аларды караганда убакыт жок. Болгону ошо Инстаграмга кирем да, ошол убакытта эле только өзүмдүн өнүгүшүмө, өзүмдүн контенттериме көңүл бурам. Ошол негизги сыр ошодо, башканы карап эмес, өзүм менен алектим десем болот. Андан кийин балдарга дагы көңүл бурганга аракет кылам. Азыркы учурда аз эле болду, аларда бала бакчага берүүнү туура көрдүм. Анткени аял мындай экен да, аял ойлой бересиз да, мурдагы менталитетте айымда только үйдө отуруш керек, баланы да караш керек, баардык жумушту кылыш керек дегенде, мен ошондой кылганга да аракет кылып көрдүм, бирок менде негедир боло албады. Анткени сен бир эле учурда баягы үй кызматчы болосуң, ашпозчу болосуң, үйлөрдү жыйнашың керек, анан балаңа да көңүл бурушуң керек. Ошентип баягы биз балага тарбия бербей эле аларга жөн эле кам көргөн эле болуп калат экенбиз да. Тарбия деген бул такыр башка да, аны деген ар нерсеге үйрөтүшүң керек. Биз баягы үй жумуштардан бүтпөгөн жумуштардан эле аларга бир нерсени үйрөтүүгө, физикалык жактан дагы жетишпей калат экенбиз. Ошондуктан бала бакчага берип, жакшысы ошол жактан адистер дагы кошумча үйрөтсүн деп ошол жакка бергенди туура көрдүм. Ошол негизи айымдар үйдө отуруп деле мындай сөзсүз акча табыш керек деп айтпайм. Ар бир айымдын өзүнүн жөндөмү болот да, Аллах Таала тараптан берилген. Ошол адам баягы мындай экен, өзүнүн жашоодо өзүнүн миссиясын, эмнеге жөндөмү бар, ошо талантын табып миссиясын аткармайын, ага дайыма бир нерсе жетишпегендей боло берет да. Мисалы мен негизи бала кезде ушундай телевидение чыгып, мисалы журналист болгону да кыялданчумун бир кездери, сүрөт тарткан жакчы, бир нерсени азыр ошол нерсенин баарыга онлайн тармакта, мисалы видео тартып, видео монтаждап, элдерге чыгып сүйлөп, ошол нерсени мен мындай социалдык тармактын жардамы аркылуу ишке ашырып жатам десем болот да. Ал эми негизи ошол нерсени кылып мен энергия алам. Эгерде мен ал нерсени кылбай эле бир гана үй жумуш менен гана чектелип жүрө бере турган болсом, менде мындай бир нерсе жетишпегендей, ичимден өзүмдү жей берген абалдар болот экен да. Ошондуктан мисалы кээ бир адамдар бар, үйдө эле отуруп, жөн гана балдарын карап эле, үй жумушун кылгандан гана рахат алгандар дагы бар. Бул дагы аябай сонун. Негизи мындай экен да, айтып коет, эгерде аял дейт да, аял зат эгер ийгиликтүү болуп акча таба баштаса, ал үй жумуштарына жетишпей баштайт дейт. Бул мындай закон ченемдүү көрүнүш да. Демек, ошол нерсени түшүнүү менен кабыл алыш керек. Бул катары иштеп жатат, демек үй жумуштарга жетишпей жатат деп, түшүнүү менен кабыл алыш керек болот үй бүлө тараптан. Менде шүгүр мындай түшүнүп жатышат. Ал эми кээ бир айымдар бар, бир гана үйдө отуруп, үй жумушка баягы өзүнүн үй кожойкели болгонго, мындай сонун үй кожойкелер бар да.
өзүнүн ошого арнаган ошол жакта жөндөндүбү. Ошол жакта жөндөндүп отурган болсо, анда аны баягы финансылык жактан 100% камсыздаганды мойнуна алыш керек болот да. Бирок алар өздөрүнүн үй бүлөгө ошончолук арнай турган болот. Кээ бир айымдар бар, мисалы айтат да, аялым жакшынакай болуп жүрсө дегендер да бар да. Эгер анын жакшынакай болуп жүрүшү үчүн ал өзүнө көп каражат жумшаш керек болот. Каражат дегенде сөзсүз эле баягы кийимге, сырткы көрүнүшкө эмес, ошол эле учурда ден соолукка, мисалы тиш дарыгерлерге барыш керек, гинекологко көрүнүш керек, өзүнө баягы витаминдерди алып ичиш керек. Ошол нерсеге көңүл буруш керек болот. Эгерде айым өзүнө каражат бөлбөй турган болсо, анда азыркы тил менен айтканда неухоженная же болбосо өзүнө каранбаган болуп калышы мүмкүн. Же болбосо кээ бир айымдар бар, мисалы, эгерде дейт да, эгер айым аял заты акылдуу боло турган болсо, сөзсүз түрдө баягы айтып коет го, талаштан тактык жаралат дегенде, сөзсүз баягы жолдошу менен пикир келишпектер болушу мүмкүн. Анткени ал дагы өзүнүн кеңешин айтып, анан ортодон акылдашып бир чечимге келишет да. Эгерде бизде азыр кыргыздардын да мындай бар, аял сөзсүз баарды жактан угуп, баягы послушная болуш керек дегенчи, айткандын баарын жасап туруш керек деп. Бирок эгерде дайыма аял заты ошондой боло бере турган болсо, анда ал дайыма өзүнүн эмесине, жолдошуна дайыма акыл кеңеш айта албай калат экен да. Ошондуктан баардык мага негизи аял заттын мындай баланста болгону жагат да. Сөзсүз эле бир ишке берилип кетип, үйүн унутуп койбой, же болбосо үй тиричиликке кирип кетип, өзүн өстүрбөй калган эмес, дайыма баланста болуп жүргөн жагат. Анткени азыркы учурда да коомдо ар кандай терс көрүнүштөр болуп жатат. Именно ушул аял заты тараптан ар кандай оор токмоктор калып, зомбуктарды көрсөтүү, жакында эле мына 20 жылдыкка барып келип, бир айымыбыз каза болуп калды. Бул дагы ошо баягы ойлонбой, аял заты үйдө отурса дагы ал дайым өзүнүн өнүктүрүүнүн үстүндө болуш керек. Жок дегенде иштеп сөзсүз мейли иштеп акча таппай да койсун, бирок үйдө отуруп өзүнүн хоббиси болот. Ал бир жумуштан энергия алышы мүмкүн. Же жөн эле бир курстарды окуп болсо деле, баягы өзүнүн жан дүйнөсүн байытып, билим алсын, кыскасы үйдө көр тирликтен башка дагы нерсе менен алектенип отуруш керек да. Анткени эне аял заты билимдүү болсо, балдары дагы ошондой болот, жана коом дагы акырында ошондой тарбиялуу, билимдүү, илимдүү элдерге айланат. Абдан туура маселени айтып өттүңүз, абдан туура нерсеге токтолуп өттүңүз. Бул бүгүнкү күндүн талабы болуп жатат десек дагы болот. Ар бир айым өсүүгө билим гана адамды бийик жана эркин кылат эмеспи? Андыктан бул нерсени абдан туура айтып өттүңүз деп айтсак болот. Анан ошол сиздин мастер-класстарыңыз тууралуу дагы сурагым келип атат да. Мастер-класстарды өткөрүп турасызбы? Анан сиздин мастер-класска катышкан айымдар эмнелерди ала алат? Негизи мен мастер-класс буга чейин тагыр өткөргөн эмесмин, себеби мен мүмкүнчүлүк болбой буга чейин өзүм жалгыз иштегендиктен бир гана онлайн гана жүргүзүп келгем. Мына продюсер команда менен иштеп баштагандыктан эртең буюрса суббота күнү мастер-класс өткөргөн жатабыз алгачкы жолу Бишкек шаарында. Бул мастер-классты ошо блогту баягы элди карабай, өзүңөрдү ар бир адам өзүндө бир потенциалы бар да, ошо потенциалды кантип туура ачабыз, канткенде пайдалуу, элге баарына пайдалуу болгон блогту жүргүзсөк болот, элге дагы өзгө дагы пайдасын тийгизген. Жана ошо өздөрүнүн нишасын кантип табып, ошо тапкан, же болбосо нишасы бар болсо, ошону кантип социалдык баракча аркылуу туура өркүндөтүп, видеолор топко чыгарып, катталуучуларды топтоп, керек болсо товарынбы же кызматынбы, же болбосо консультация курстарын кантип сатса болот, кыскасы ошолор боюнча үйрөтүлмөкчү, ошол боюнча болот. Жана дагы жеке брендти кантип өнүктүрөбүз. Анткени бул замандын талабы болуп жатат. Азыркы учурда мындай да, кээде карасаңыздар, бир врачтар болот, дарыгерлер, аябай жакшы билген, тажрыйбасы көп, бирок ал өзүн баягы коомдо көп көрсөтпөгөндүктөн адамдар көп билбейт да. Кээ бир адамдар бар, тажрыйбасы аз, бирок баягы маркетингчиге аябай өнүгүп кеткен да. Анан албетте анын кардарлары көп болот. Мына карап турсаң, кадрлар көп, бирок жеткиликтүү деңгээлде дарылай албай калышы мүмкүн да. Ошондуктан баланс болуш үчүн айткым келет, дарыгер боло же башка кайсы тармакта болбосун, өзүңүздүн маркетингчиңизди дагы тең ала жүрүңүз деп. Бул азыркы замандын талабы. Ооба. Анан эртең мастер-класс өткөрөм деп атпайсызбы? Кадимкидей эле жандуу жолугушуу болот келген айымдар менен. Балким көрүүчүлөрүбүздүн арасында дагы баргысы келген, бул тармакка кызыгып калган айымдар бар чыгар. Кайсыл жакта болот? Кантип катталуу керек? Же болбосо кандай мүмкүнчүлүктөр берилет? Мен Instagram баракчама катталып, Гүлзат Нижний Талантбекова 7 деген, ошол жакка эле катталып, шапка профилде ссылка турат, ошол ссылка менен өтүп, менеджерлерге байланышса болот. Эртең саат 10-до болот. Бишкек шаарында Достук отелинде болмокчу. Ошол жакта баасы болсо болгону 500 сом. Бул 500 сомго көп нерсени, маалыматтарды алып кете турган болот. Анткени кээде болот, кээ бир окуучулар болчу, Гүлзат, сени жоготуруп калганыма аябай ыраазымын деген айткан окуучулар да болгон. Себеби кээде адамды бир сөз
ордунан тургузуп жибериши мүмкүн да. Мага деле ушундай учурлар болгон. Кээде бир чоң куш болбосо да, жок дегенде ошо бир мастер-класска барып, ошо бир сөздү угуп дагы мага чоң бир нерсени кылууга түрткү болот да. Кээде ошондуктан баягы өзүм өсөм, өнүгөм, жашоомду өзгөрткүм келет, туура жолумду тапкым келет дегендер үчүн бул сөзсүз түрдө пайдалуу болмокчу. Абдан сонун. Анан дагы жана айтып өттүк, ошол жакшы бир жашоодон ордуңузду тапкан адам катары, тынымсыз билим алып изденген айым катары, ошол эле үйдө отурган же болбосо жашоодон өзүн таппай жаткан айымдарга кандай кеп кеңештериңизди берет элеңиз? Эң биринчи айтарым, азыркы учурда мындай ушундай заман болуп калбады, баардыгы социал тармак аркылуу өздөрүнүн жакшы жагын гана көрсөтөт да, бирок жаман жагын көп көрсөтө бербейт. Мисалы мен деле ийгиликтүү көрүшүм мүмкүн, бирок мен үйдө мисалы кер жумуштарга жетишпей ген учурлар болот. Андыктан эч качан өзүңүздөрдү бирөө менен салыштырбаңыздар деп айткым келет. Анткени сиздер бирөөнү менен салыштырып, эмне үчүн менде мындай эмес деп өзүңүздөргө мындай наразы болгон сайын ички энергияңыздар түшүп баштайт да. Жакшысы бирөөнү мындай жакшы жагын көрсөңүздөр дагы, мен дагы ушундай болоюн деп, ага мындай кандай десем, суктануу менен эмес, ага мындай мотивация көз карашы менен карасаңыздар, сиздерде ичиңиздерде позитивдүү энергия пайда болор менен сиздер дагы ошондой өзү пайда болот да. Неге менде мындай эмес деп баягы суктанып же болбосо наразы болуп отуруу, бул кадимки адамды төмөнгө түшүрөт да. Ошол нерсени айтмакчымын, эч качан өзүңүздөр бирөө менен салыштырбаңыздар. Эгер сиз үйдө жумуш кылбай деле үй кожойка болуп отургандын, бул өзү негизи өтө маанилүү да. Анткени зато сиз кандай десем, ошо үйдө отуруп менен балдарыңызга көбүрөөк көңүл буруп, жакшы балдар тарбиялап чыгасыз. Андыктан көптөр ойлойт да, бул декретте отурган айым бош отурат дегенчи. Негизи бул эң чоң учур жана эң чоң жоопкерчилик ушул декрет учуру десем болот. Анткени сен коомдо жакшы же жаман болуп кетчү баланы тарбиялайсың да. Андыктан өзүңүз кандай абалда гана болбоңуз, өзүңүздү салыштырбаңыз, бир гана жакшы нерселерди укканга аракет кылыңыздар. Ар бир нерседен пайдалуу нерсени алганга аракет кылыңыздар. Мисалы, мен өзүм ушундай экен, бир адамдарды көрсөм деле, бирөө жамандап баштайт да, мага мунусу жакпайт, тигиниси жакпайт деп. Мага негеде адамдардын кемчилигин көргөн жаман да. Кээде айтып калат, мынтип кайнелериңе эме табышпайсыңбы, келинчек табышпайсыңбы дейт да, сынап көрбөйсүң деп айтам. Мен андай жагым жок дейм да. Мен адамдан бир гана негедир жакшы жагын эле көрүп турам. Жаман жагын негедир көрбөй, жаман жагы бар болсо да мен жакшы жагын издегенге аракет кылам. Ошентип баардык нерседе ошо жакшы жакты издегенге аракет кылыш керек. Сен жакшы жагын издегенге аракет кылганда анын жакшы жагы сага көрүнө турган болот да. Бизде негедир көпчүлүк айымдар мисалы кээде жаман жагын издей беребиз да. Жаман жагын издеген сайын сага негатив жашооңо толо берет да. Негатив болгон сайын сен жакшы ойлор да келбей калат. Жакшы ой келгенде анан сен ошого аракет кылып баштайсың. Баардык ойдон башталат. Абдан сонун кеп кеңештерди айтып өттүңүз. Анан дагы көрсөтүүбүздүн башында айтып өтпөдүкпү, бүтүрүүчүлөр, ошол эле кесип тандоо багыты деп. Эфирибиз соңуна чыгып баратат. Ошол соңку суроолорубуз болсун. Ошол кесипти тандоо алдында турган бүтүрүүчүлөргө кандай сөзүңүздү айтат элеңиз? Негизи эле кесип тандоодо адам эмнеге басым жасаш керек экен? Жүрөгүн угуш керек бекен? Же болбосо ошол эле көптү билген жакындарынын кеңешин угуш керек бекен? Же болбосо ошол замандын талабына ылайык кесиптер деп дагы атайын статистикалар чыгарат эмеспи? Ошол багытты карап анан тандаш керек бекен? Негизи эле кесип тандоодо эмнеге басым жасаш керек? Негизи мен өзүм 11-класста бүтүп атканда менде дагы бул аябай чоң проблема болгон, кантип туура кесип тандасам деп. Анан баягы менде көбүнчө ата энемдин айткан жагын карап тандаган экенмин да, ойлосом, бирок өкүнбөй, буюрса иштейм деген жакшы ойлор бар. Мен баягы мектепте алтын медаль менен бүтүп, анан ата энем дагы аябай өздөрү окушкан эмес, мындай кийин бирок ушу балдарыбыз окуса экен деп бизге аябай аракет кылышты да. Анан апам да айтып калчу, мен ушу медакадемияга окуп, врач болгум келчү, болбой калдым, эми сен өтүп кетсең экен дейчи да. Мен ушу ата энемди карап, чын эле мен да окусам деп, анан ошо кызыл менен бүткөнгө аракет кылдым. Анан бюджетке өтүш үчүн дагы аябай талыкпай аракет кылып, анан кийин бюджетке окуп өтүп калдым. Өтүп окуп калдым. Анан кийин азыркы учурда биз толук окуп бүтөлүк, буюрса окуп бүткөндөн иншаллах бир иштейм деген ойлор бар. Анан ошондо деле баягы өзүмдүн ичимде деген эл алдында сүйлөө же болбосо баягы видео тартып, сүрөт тартуу деген жөндөмө хоббилер бар болгондуктан мен азыр карап турсам ошол жакка кытап кетиптирмин да, онлайн тармактандарчы. Ошондуктан айткым келет, биринчи өзүңөрдү уккыла, ички дүйнөңөрдү, эмнени каалайсыңар, эмнеге жөндөмүңөр бар. Эч кандай мындай бул деген мисалы мындай жакшы угулат, жогорку окуу жай деп, мисалы престижный же анысына эмес, атактуулугуна эмес, же бул жак көп табат, бул жак аз табат эмес, өзүңөрдүн ички дүйнөңөрдү угуп тандай турган болсоңор, баардык тармакты ийгиликтүү жана көп каражат табуучу булакка айландырып салуу азыркы учурда толук мүмкүн да. Андыктан биринчи кезекте өзүңөрдүн оюңарды уккула, эмнеге жөндөмүңөр бар, шыгыңар бар, эмнени жасагандан энергия аласыңар, ошого жакын кесипти тандагыла деп айтмакчымын. Анан азыркы учурда бир эле ошол кесипти эле окуп жүрө берген да бул туура эмес да.
студент кезде сөзсүз түрдө азыркыдай актуалдуу болгон онлайн кесиптерди катары алып кетиңиздер. Балким ал нерсенин баардыгы өзүңүздөрдүн кесибиңиздерди өркүндөтүүгө жардам берет. Абдан сонун кеп кеңештерди айтып өттүңүз. Сиздин дагы иштериңизге ийгилик каалайбыз. Убактыңызды бөлүп келип мына ушундай сонун маалыматтарды берип, жакшы билимдериңиз менен бөлүшүп, жакшы тажрыйбаларыңыз менен бөлүшүп өткөнүңүз үчүн ыраазычылык билдирели. Ар дайым бар болуңуз. Дагы калган суроолорубузга толук түрдө жооп алып жетишпей калдык. Убактыбыздын тардыгынан кийинки эфирлерибизде буюрса дагы күтүп калабыз. Бирдикте ошол элге жакшы маалымат таратууга, жакшы бир жөндөмдөрдү ачып берүүгө же болбосо жакшы бир багытта иш алып барууга сөзсүз түрдө аракет кылабыз деп айтсак болот. Бар болуңуз. Сиздерге да чакырууңуздарга чоң рахмат. Мына ушундай өзгөчө маалыматтар менен келип, баарыбыз үчүн жакшы бир маалыматтар менен бөлүшүп, жакшы тажрыйбасы менен бөлүшүп, бүгүнкү онлайн тармагындагы өзгөчөлүктөр, келечеги же болбосо актуалдуулугу тууралуу кенен ачып берип, жакшы маалымат берген Гүлзат айымга терең ыраазычылык билдирели. Эгер сиз маекти толук түрдө көрүп жетишпей калган болсоңуз, анда түштөн кийин 3-төн 5ке чейин биздин кайталообузда орун алат. Андан сырткары УТРК YouTube баракчасынан биздин маектерибизди көрүп күбө болсоңуздар болот. Ал эми биз эфирибиздин жүрүшүн алдын көздөй уланта берели.